Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Мына бүгүн азыр мага бир 18 жашар кыз келип, мени аябай сүйүнгөн нерсе айтты да. Мурун ичим катчу эле дейт да. Так, мурун канча жаштан баштадыңыз, мындай сездиңиз ичиңиз катканын? Аябай кичине болчумун. Негизи эле ошол. Кичинекей эле жашыңыздан 18 жашка чейин ичиңиз ката берчү эле. Канча күндө бир барчу элеңиз? 5 күнгө созулуп кетет болчу. 5 күнгө созулуп кетет болчу. Так. Анан азыр бүгүн азыркы күнү качанда барып калдыңыз? Уже күнүмө азырдан уже аябай жыйынтык жакшы. Так. Эмнелерди жасап сиз күнүгө барып калдыңыз? Ошол сиздин видеоңузду көрдүм. Так. Значит, урматтуу мекендештер, 5 көнүгүүнүн бирөөсү, 5 көнүгүүнүн бирөөсү бул курсакты түртүү да. Мен азыр эртең менен чыгарган видеома 5 көнүгүүнүн бирөөсүн жасагыла десем, айтып койбойсузбу, аны да сатасызбы дептир да. Ушундай кылып адамды капа кылышат. 5 көнүгүү бул адам өзү жасай турган нерсе да. Аны YouTube'да издесе эле, мына 18 жашар кыз ошону таап алган экен, мына өзүнө пайда келтириптир. Эси тарткан деген сөз бул бир 3-4 жашынан баштап ичи каткан болсо, мейли 5 жаштан баштап эси тартып ичи каткан болсо, 17 жашына чейин ичи каткан болсо, 12 жыл ичи катып жүргөн, бирок bir күнү эле YouTube'да карап, доктор Бапаеваны көрүп калып эле, анан кийин эмне кылдыңыз? Уже сиздин видеоңузду көрдүм. Кантип түртө баштадыңыз? Ошол өттү, кабырганын астын көрсөтүп бергендей кылып жасадым кечинде. Эртеси уже запорду унуттум да. Ошондон бери запор жок. Ой адамат, көрдүңөрбү урматтуу мекендештер? Мен ошон үчүн дайым айтам да, адам өзүн өзү жакшы кылат да. Кудай таалам шифаны өзү берет, ооруну өзү берет. Бирок биз оорунучу, биз ошо себепти жасабай эле күчөтүп алабыз да. Себепти жасагыла деп. Мына мен ошо бардык оорудан кутулуу бул 5 себеп да. 5 көнүгүү. Демек, биринчиси бул курсактагы органдарды түртүү экен. Курсактагы өттү түртүү экен. Мен айткам, мына кая TikTok бала башка бардыгына сурашканда, запор дегенде мен айтам, өт куйбайт дейм. Ичим катат дегенде эле өт куйбайт дейм. Мынакей. Өтү куйбай жүргөн, азыр эми ошо Инстаграмдан менин айткан өттү түртүү көйлөгүмүн айтып жасап эле, мына мен айткан көйлөгүн жасап эле, пожалуйста, күнүгө барат. Эми бүгүнкү күндө келген себеби башка. Себеби тайгаланып жыгылганда көпчикти сындырып алган. Көпчик сынуу дагы бул ушул ооруга алып келет да. Эми биз муну кантикенде кандай кылып жакшы кылат, эми азыр подробно приемдо сүйлөшөбүз. Урматтуу мекендештер, 5 көнүгүүнүн бирөөсү бул өттү түртүү болуп саналат экен. Демек, өттү түртүңүздөр.